Салам достор, менин атым Абдысаттаров Жолдубек. Бүгүнкү видеоролигибиз Notcoin жөнүндө болмокчу. Бул эмне десеңиздер, кыскача айтканда, өткөндө бир Telegramдын конференциясы Дубайда болгон экен. Telegram же болбосо Toncoin'дун. Ошол кезде ошол Toncoin'дун конференциясында бир адамдар ушул давайте биз там криптовалютаны элдерге тартуулашыбыз керек, элдер криптовалюта эмне экенин түшүнүш керек. Мисалы ошол эле акыркы Luna, FTX ушундай биржалар кулабы менен же болбосо ошондой стейбл коиндер кулашы менен элдерди криптовалютадан чочутуп койду. Эми биз элдерге криптовалютанын жакшы жагын көргөзүшүбүз керек деп чыгарышкан экен. Анан чыгарышып, анан азыркы учурда ар бир ошол жөн гана минтип баскылаган сайын сен определенный количество монета алат экенсиң. Бирок ошол эле учурда Notcoin'дун монетасы чыга элек. Чыгышы мүмкүнбү, чыгабы, чыкпайбы алы эч ким билбейт. Конечно, бул эми маркетингдик ход да эми типа ооба мисалы январдын 20-сында чыгат деп койсо, элдин баары жанталашып эметип көрмөк да. А если билбейбиз деп койсо, анда маркетинг ход. Бунун токен чыгабы? Да, чыгат. Да, чыгат. Сөзсүз чыгат. Анткени мунун основной максаты ошол чыгуу үчүн жасалган. Жөндөн жөн эле эч нерсе жасалбайт. Чыгабы, чыкпайбы деген бул жөн гана мындайча айтканда, кыргызча айтканда куулук десек болот. Кууланып ошол мындай маркетингдик ход деп коюшат. Эметип элди завлекать этиш керек да какой-точу. Анан эми булар айтып атпайбы, бул мемкоин, анан бул деген ошол элди деген кызыктырышыбыз керек деп. Мен айтат элем, бул кызыктыруу эмес, бул элди шылдыңдоо деп эсептейт элем мен мунучу. Сизди шылдыңдайт. Эми ойлонуп көрөлү да келгиле. Мындай эле элементарно ойлонуп көрүш керек да. Мен ошону минтип баскыладым да, мисалы мен Жолдубек, Абдысаттаров Жолдубек ошону баскыладым. И мен ошондон бир күн кечке отуруп алып баскылап атып 100 000 штук чогулттум. 100 000 монета чогулттум. А бирок ошо менин баскылаганым кимдир бирөөгө кандайдыр бир пайда алып келеби? Жок да. А эгерде экономикада эмне? Экономикада кайсы убакта акча жүрөт? Кайсы убакта адам акча табат? Когда бирөөнүн кылган иши бирөөгө пайдасы тийгенде. Мисалы мен бирөөнүн телефонун оңдоп бердим. Мен ошо баскылаган сыяктуу эле иш кылдым. А бирок ошо менин кылган ишим бирөөнүн телефону оңолду дагы, ал ошону телефон оңолгондугу үчүн акча төлөп берди. А бул жерде сиз ошону тыкайт эткениңиз үчүн эмне себептен төлөш керек? За что? Для чего, да? То есть экономический жагында, то есть ошол эле токендин неме жагында, ошо финансовый жагында и ошонун дальнейший перспективасында ал баскылагандан эч кандай толк жок. Толк нулевой. То есть анын пайдасы, анын өзүнүн ошол биз жасаган нерсенин кылган иштин пайдасы же болбосо ошол эле КПДсы нулевой. 0. Демек ал эмне деген сөз? Демек ал ар бир мен баскылап атып чогулткан токенимдин баасы 0га барабар. Ал эртеңки күнү чыкса дагы 0,0000000 тиякта 1 болот да. То есть сиз бүгүн кечке чогулткан 1 миллиард токениңиз, возможно, 1 центке же болбосо 10 центке барабар болушу мүмкүн. А кимдир бирөө ойлоп атат, ай мен азыр 1 миллион чогултуп салдым, демек жакын арада 1 доллар болсо 1 миллиард, то есть миллионер болот экенмин деп. Хотя бы 1 сомдон болсо, ошондо 1 миллион сом болот экен дейт. Андай эмес да, андай болушу мүмкүн эмес. Андай болбойт дагы. И демек, как таковым экономический жагынан, баардык жагынан карай келгенде, бул токендин кылган ишиңиз, ошол жердеги тыкайт эткениңиз эч кимге пайдасы жок, командасына да пайдасы жок, эч кимге пайдасы жок. Это жөн гана эле ошону тыкайт этип отурган, ошол телефондорду күнү түнү күйгүзүп алып, эки колу менен тыкайт этип аткандардын баарына жөн эле шылдыңдоо. Аларды издевательство над человеком десе болот да. Издевательство. Просто издеваются они. Анан андан тышкары мындан ким пайда табат? Конечно, ошону ким чыгарса, Notcoin'ди ким чыгарса, ошону ким жасаса, ошол пайдасын табат. Андан башка эч ким пайдасын таппайт. Ошол эле учурда Toncoin'га жабышып алган экен, ошентсе дагы ошол жердеги Notcoin өзү ар кандай рекламаларды берип атат. Мисалы там OKEXке подписывайся, тиги Telegramга болгон скам проекттерге подписка кыл, анан мен сага 100 000 берем, щедро берип атат да. То есть бул жөн гана эле фантик десек болот. Сиздер да ойноп атасыздар, да сиздер ошону көрүп алып, эгер сизге там интересный болуп ошол балансыңызда 2 миллион, 3 миллион болуп турган сизге жагып атса, ойной бериңиз. Убактыңыз көп болсо ойной бериңиз. А бирок мындан кимдир бирөө акча табышы мүмкүн эмес. И ал ладно, хорошо, сиздер айтасыздар, ой, Жолдобек, сен ушинте бересиң, анан мынте бересиң, тигинте бересиң, бирок биз все равно акча табасыз дейсиңер. Хорошо, табасыңар дейли. Хорошо, примерно 43 миллион пользователь болуптур дейт да, ушул протяжении ошол Notcoin чыккандан бүгүнкү күнгө чейин где-то 50 миллион деп коелучу, 50 миллион пользователь болгон экен да.
Эми элестеткиле 50 миллиондун ар биринде эле 1,1 миллион чогултат деп элестетилди. Мисалы мен деле ошону эксперимент кылып бул кандай болду экен деп карап текшерип аткан мезгилде мен деле 1 миллиондон ашык чогултуп алдым да уже. И демек ар бир 50 миллион адам 1 миллиондон токен чогулткандан кийин алар сатыш үчүн, мисалы сатыш үчүн ликвидность керек да. Аны ким алат? Кайсы акчага алынат? Сиздер айтышы мүмкүн, эртең бул нерсе токтотулат, так что мындай тигиндей. Нет, токтотулбайт. Бул изначальный идеясы ушундай, башынан чыкканда ушундай и дальше ушундай болот. И баасы дагы нулевой болот. Эми болсо, может быть, да там 0,0001 болушу мүмкүн ошондуктан. Анан мен айтарым, эгерде сиздерде ушунча эле көп убакыт болуп атса, и анда тикай эте бериңиз, бирок бул бесполезный убакыт коротуу, андан көрө антпей, убактыңызды тетири коротпой, менин естественно курсума катышып, ошол криптобот аркылуу же болбосо криптовалютадан именно криптобот аркылуу кантип акча тапса болот, спотовый рыноктон кантип акча тапса болот деген суроолорго жооп алып, ошол курстан өтүңүз. Сиз ошол ноткоинди тыкайт эткен убакытка ошол менин видеороликтеримди же болбосо курстарды изучать этип чыксаңыз болгону 6 курс. Сиз намного пайда аласыз да. Мисалы ошол эле черде бизде курстагылар нормальный доходторго чыгып атышат. Конечно, эми ал бүгүн эле там эмени ботду ача калсаң эле шатыратып эле акча жаап келбейт. Нет. Но дистанцияда да, дистанция мисалы 6 ай, дистанция 1 жылда бот нормальный процент алып келет да, то есть доход алып келет. Конечно, ал дагы изначально салган акчаңа жараша болот. Бирок ошентсе дагы ошол бот ошо силерге нормальный акча алып келет. И плюс к тому, что бот сиздер үчүн бекер, ал бекер бот болгону сиздер менден ошол ботторду кантип колдонуш керек экенин үйрөнөсүз. И всё, болду. Ошо туугандар. Ушунча акча тапсаңыз болот.